да угушума караганда ошондой болуп атат да 500 сомго чейин кошот деп атат. 70 жаштагы Камал Абдырайымов 40 жылдык эмгек тажрыйбасы менен 10 жыл мурда ардактуу эс алууга чыккан. Учурда 5,5 миң пенсия алат. Камал Аксакал октябрдан тартып пенсия көбөйөрүн угуп кубанып турганын айтат. Эми бизге окшогон пенсионерлерге 500 сомдон чейин кошуп атат. Бизге дагы жакшы рахмат. Мен 5,5 миң пенсия аламын. 6 миңге жакыныраак, эми Кудай кааласа кошкон болсо 6 миң алып каламын. Кемпирим 7,5-8 миң пенсия алат. Өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 4785 сомду түзөт. Президент Садыр Жапаров пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жөнүндө кол койгон жарлыгына ылайык 1 октябрдан тартып 4785 сомдон азалган пенсионерлерге 200 сом кошулса, бул суммадан көбүрөөк алгандарга 500 сомдон кошулат. Бирок дагы бир айтып кетиш керек, ар бир пенсионерди өзгөчө кошулат. Не деген эмгек акысынан камсыздандыруу бөлүгүнө индексациялаганда ошо алып аткан айлыгынан, ошо маалда иштеп аткан зарплатасынан, сосондукка болгон төлөмүнөн көбөйтүлгөндө ар бир пенсионердики ар бир көзүнчө отдельно чыгат да. Жалал-Абад шаардык социалдык фонд башкармалыгы билдиргендей, бүгүнкү күндө 8626 пенсионер бар. Бир айлык пенсияга керектелүүчү төлөм 50 миллион сом түзөт. 8 ай ичинде 400 миллион сомдон ашуун акча төлөнгөн. Коомчулук пенсиянын көбөйтүлүшү туура болду дешет. Алар деле наракарага басат, ичип жейт, кеңири ошого жакшы болот кошуп койсо. Кымбатчылык азыр. Азалган пенсиясы жетпейт деле аларгачы. Ар ай сайын төлөнүүчү пенсия пулунан сырткары президенттин жарандардын айрым категорияларына социалдык жөлөк пулдардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө жарлыгына ылайык 1 октябрдан тартып социалдык жөлөк пулга 50% кошулса, ал эми 2022 жылдын январь айынан 100%га көбөйөт. Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад.